Саламат, элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб, элимдин ден соолугу үчүн. Кутман күн, биздин сүйүктүү достор, баарыңыздар менен ысык салам айтып, дагы бир сонун эксклюзивди тартуулайлы деп турабыз. Менин жанымдагы биздин конок Азамат Бердияров, маданияттын мыкты кызматкери, массажист, анан көп эл Азаматты диджей катары таанайт. Кантип сиздин көзүңүз көрбөсө кантип сүйлөйсүз деген элди таңырткан мырзалардын бири. Азамат, кандайсыз? Жакшы, сонун. Негизи ушул массажист катары канча тажрыйбаңыз бар? Эми баш аягынан алып көрсөк бир 10 жылдан ашты го. Анткени биз кичинекей кезден бери кылабыз негизичи. 10 жылдан ашты. Кичинекей каргандай эле айтты. 15 жыл болуп калды анткени. Азамат, бүгүн бизден дагы, сизден дагы бир ошол массаждын бир түрү жөнүндө тагыраак айтканда, остеохондрозтон жабыркагандарга кандай массаж жасаш керек? Кандай көнүгүү жасаш керек? Негизи эле эмне кылыш керек? Ошол тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Алгач, менде суроо мындай да. Менде мисалы хондроз башталып атканын кандай белгилерден улам билсем болот? Өтө жакшы суроону бердиңиз. Анткени көптөгөн инсандар кандай башталып атат, ал эмне болду, эмнеде болгон оору, эмне себептен башталды көп билбегендер бар. Мисалы башталганы кадимки эле сиздин биринчиден ошо кечки отурган жумушуңуз болсо, баягы отурган жумуш болсо, мисалы компьютерде иштейсизби же башка жакта отура турган жумушта отурган болсоңуз, анда сиздин биринчи мойнуңуз таалайт. Мойнуңуз таалгандан кийин ошол жериңизде бир нерсе турган сыяктуу болот. Мисалы кээбилер башым сырталтып койчу сонун болуп калды дей берет го. Ошондой бирке туруп калып такалып калган сыяктуу нерсе боло берет. Айтпаңыз, ал болот. Ал болгондон сырткары башың бат-баттан ооруп баштайт. Күнүгө эле кичине бир нерсеге кайгырып койсоңуз, уже башыңыз кадимгидей таалып ооруп эле, эч кимди сүйбөй эле калабыңыз, кашыңыз ушинтип эле баштайт да. Ошондой болуп баштайт. Анан үчүнчүсү бул албетте ошол жерде кан тамыр кысылып калгандан кийин кан айланганы, жанагы кандай десем, бул мышцанын, булчундун же ошол жерде нервдердин питаниясы азыраак болуп калат дагы. Ошондон уже хондроздун баягы жагы башталганы уже сизге билинип баштайт, талып баштайт. Мисалы бул жердеги эки булчун болсо, бул эки иниңизде ошол жерлер талып баштайт. Өткөндө колуңуз кырстап кетиши мүмкүн, же өткөндө кырстап кетиши мүмкүн. Ал жер көп кыймыл кылбагандан пайда болот. Ошонун акырдан келип отурат дагы остеохондроз калып келет. Остеохондроз болгондон кийин төмөндөгүдө айткандай кан айлануу аз болот дагы. Кан тамыр ичкерип калгандан кийин ал кысылып баштайт. Мисалы бирөө тартып турган деп айтып калат го үйдөгүлөр кээбилер. Могу жер бирөөсү тартып атат дейт го, ошол сыяктуу болуп калат. Андан кийин жанагындай болуп массаж кылып баштагандан кийин, ал жерге кылып баштагандан кийин кадимгидей ал жеңилдеп, адам өзүн-өзү жанагы артынан бирөө тартып турган нерсе кой бергендей болуп сезип калат. Жакшы, негизи баягы кан айлануу дегенде биз көбүнчө кан айлануунун жалпы циркуляцияны айтабыз го, бирок ошол эле учурда кан менен бардык пайдалуу элементтер, витаминдер, керектүү заттардын бардыгы ташылат экенин унутуп калабыз, Себеби, демек, эгерде башыбызга кан жетпей жатса, ал жакка азыктандыруучу азыктар дагы жетпей жатат деген сөз. Анда биз модельди чакыралы, анан сиз бизге көргөзүп бербейсизби, кандай көнүгүү жасаш керек, көнүгүүлөрдү көргөзөм. Айдиянаны чакыралы модельди. Сиз болсо ал жакты карап алыңыз. Азыр бияка келебиз. Мисалы биздики олтурду булай жебиз. Мисалы мына караңыз. Мына хондроздун уже чоңоюп баратканы билинип турат. Жетинчи обуртка көрдүңүзбү? Аябай чыгып турат. Бул жердеги мышца биз катып болуп турат мына. Бул трацеветный мышца. Кап-кат көрдүңүзбү? Буларды азыр бизге жана техникаларды берип койсоңуз, биз банка менен дагы бул массажга жардам берет да. Азыр. Кайсы жактан берейин? Келиңиз, бул жактан берейин. Келиңиз. Камера жабылып калбасын. Бул болсо пистолет болот биздики. Пистолет, банка, анан бул май. Бул май болот. Май кадимки деле Джонсонс бейби. Джонсонс бейби атай, кичинекей балдарга сүйкөт. Эсептен муну сүйкөт. Эсептен сүйкөт десеңиз, бул анткени кээ бир адамдардын кожасына жагат. Беркине ар кандай май болуп калса, ал майлар адамга жакпай аллергия кылышы мүмкүн да. Ошол себептен азыр май сүйкөдүк. Айдана, негизи жана Азамат мырза айта кетти го, баш ооруйт, бат ачууланып же бир настроение болуп кайсаң башың ооруп чыгат деп. Барбы сизде ошол нерсе байкалабы? Ооба, көрдүм, башым ооруйт. Мына, мисалы биз мышцаны кармадык, көрүңүздөр. Кармап туруп, мына неме кылабыз, ысытабыз, поглаживание деп коет. 4 колуң менен ысытып аласың. Биягын ысытасың. Массаж алгым келип кетти. Эми карап туруңуздар мына. Бул мышца турат туурабы? Ушул омуртканын эки капталда мышца менен жасаш керек. Кичине берлик болсоңуз, камерага көрүнгөндөй болсун. Мен жакка жылып алыңыз. Мындай кылып, мына. Көрсүңүзбү да? Мынтип сыдырабыз. Буну дагы бир кол менен мынтип кыла бербейсиң, эки кол менен. Анткени бул үзүлбөш керек. Мына. Мынтип жасайбыз.
Бул массаж кылабыз. Көрдүңүзбү мына? Мына кыртылдап атабы, көрдүңүзбү? Сизге уже бул кандыр эмес беле, көрдүңүзбү? Уже бул патология болуп бараткан жери. Баштыгы кичине мындай кылабыз. Ана бул жерде 2 точкасы бар. Акырын басабыз. Так, эми башты ылдый кылабыз да банкабыз. Бул банка эмне үчүн? Бул банкадагы массаждан банычный массаж болуп эсептелет. Бул болсо ошо суу өтүп кетет. Плюс бул баягы кандырос өзү эле болбойт да бул жердечи. Плюс жир, туз, ошонун арасында суусу да бар. Мына мисалы сордурабыз, банканы соргондо кандай болуп көрүңүздөр. Мына, бирөө чымчыгыдай. Мына көрүңүзбү, уже бул кожаны кармап калды. Бул банканын ичи азыр бозорот. Бозоргондо ошо бул организмдеги жанагы өтүп кеткен суукту ошо сорот. Бозороп баштады, туман болуп. Кичинеден. Оротабы Айжана? Ортат, мына. Ортат турайбы, Пишт деди го, ошондо бул возуп коюп ошо чыгып кетет. Мына, чыгып кетет, көрдүңүзбү? Чыгып кетет да. Эми бул массаж ушундай болуп бүткөндөн кийин биз упражнениясын көргөзөбүз. Күнү кыла турган машыгууну көргөзөбүз. Машыгуу кылганда башыңызды түз кыласыз. Мына мисалы биз алдык мына пиштет көрдүңүзбү? Бул уже бул жерде мышцанын сөөктүн омуртканын ортосундагы жел чыгып кетти. Пиштет. Бул банычный массаж буга кошо кылышыбыз керек да. Кандырсын алдык. Алгандан кийин башты ылдый кылабыз. Могу жердеги мышцаны көрүп атасыз. Ушул мышцаны тийип массаж кыласыз. Булчук мына. Тийип арттан кыла беребиз. Мынтип кылабыз. Кайра бул четине да кылабыз. Мына көрүңүзбү? Уже кыртылдап мына. Көрүңүзбү? Кыртылдады мына. Карда адам басат го. Ошондой эле звук болот. Бул туздарбы же? Бул туз, бул туз. Мышца тонус болуп калган көрдүңүзбү? Тонус мышца деген бул мышцага нагрузка болгондон жакшы. Азамат мырза, эми үйдөчү мисалы дайыма эле жаныбызда массажист жок да, үйдө кандай кылабыз? Үйдө болсо башты көтөрөбүз. Конкрет түрдө. Башты көтөрөт, мына. Кайра баш бул упражнениясы. Башты ылдый кыласыз, мына. Бош эле. Кайра түз кыласыз, түз мына. Кайра ылдый. Бул упражнениялар. Көдөгүлөр, бул көдөгүлөр аз көдөгү. Кайра бияка башыңызды ылдый кыласыз, мына. Бул көдөгүлөрүн кылып атабыз. Биз азыр үйдө кандай массаж кылат аны да көргөзөбүз. Кайра жок, резкий кылбайсыз. Кайра акырын ылдый кыласыз, мына. Грудка түшкөндө канча жолу кандай? Бияка 3 жолу, бияка 3 жолу ушундай кыласыз. Кылгандан кийин эми үйдө мен өзүмө кантип массаж кылам десе, көптөгөн айымдарыбыз бар да, мисалы, үйдө балдарын багып массаж кылсаңда колун артка кылат. Бул колун артка кылат. Эки колун артка кылдым да, мен өзүмдүкүнү көргөзүп берем, отурсуң. Мына артка кылдым колуңду. Кыласың дагы. Мындай кыласың, акырындан кругообразное движение деп коет. Камераны карап алсаңыз, сиз камерадан көрүңүз. Көрдүп атат, бул жер. Мына мындай кыласың да, мышцага колуңду коесуң. Колуңду коесуң да, мынтип колуңду айлантасың. Бул мышцага кругообразное движение менен. И өзүң акырындан мындай кылсаң, колуңду койдуңбу? Мындай кыласың мына. Кырсыды. Кайра акырындан кылабыз. Резкий кылбайбыз, акырындан. Кайра мынтип өзүңүз массаж кыласыз. Ылдыйдан үйдө карай. Мынтип кыласыз. Кыласыз да мына карап туруңуз. Бул жерге келиңизби, 2 точка болот. Аларын тез басып турасыз дагы. Кайра акырындан кое бересиз. Давление текшергендей. Кайра басасыз. Кайра акырындан кое бересиз. Анан кийин ошол эле учурда башты көздөй кылышка өйдөнү көздөй колду саласыз, көрдүңүзбү? Пальчиктерге аларын дагы кыласыз дагы. Уктап каласың го, я. Бош кылып жасайсыз, көрдүңүзбү? Канча жолу, канча минут жасалышы керек? Бул жерге массаж кылган негизи 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин кыласыз. Ылдый кылбайсыз, анткени ылдый эсептен кылат десе, ал өзүнчө болот, ал давление ылдый өйдө болгондо болот. Биздики нормальный давление болуп турганда, наоборот, ылдыйдан өйдөнү көздөй кылабыз. Эгерде давление менен ооруса, давление бар десе, анда эч качан өйдөнүн ылдыйды көздөй массаж кылбаш керек. Ал болбой калат. Биз алдыда ушул жөнүндө сөз кылабыз, Айдана, кандай сезимдер болду? Жактай. Сез басканда кандай болду? Жактуу, ооруган жокпу? Бирок приятная боль. Ооба, жагат. Рахмат. Биз болсо ушул жерден эле биз катталуучуларыбыз менен коштошолу. Достор, кийинки подкасттарда дагы ошол мисалы азыркы учурда баарында мынтип сутулость деп коет эмеспи, бүкүрөйүп жүрөт го, жаштардын көбү байкасаңыз керек кандай кылганда биз өзүбүздүн түз дене боюбузду түздөй алабыз? Мына ушул тууралуу Азамат мырзадан дагы сонун маектерди угабыз. Азырынча болсо бизден алыстабаңыздар, баарыңыздарга сак саламатта туруңуздар дейбиз. Сизге болсо рахмат келип бергениңизге. Ийгилик кылабыз. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб.
Элимдин ден соолугу үчүн.